колун салды, уже колун сийген жериме колун салды деп айтты. Мен эмне болду дедим десем, мени ошо оозума сурду деди. Кал. Каранда кал. Парень хороший, он этого не делает. Арыз жазганда мынтип жазыптыр. Баратага немесин Записи видеокамеры наблюдения. Ушинтип ар кимди подстава кылат дейт. Мен ушинтип подстава кылып, буга чейин ушу Ленинскийде ушундай. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз азыр Чүй областынын Жал айылында турабыз. 2024 жылдын 12 апрелинде дал ушул жерде Марат аттуу жаранды жаш балага ыдык көргөзүү же болбосо сексуалдык иш аракеттерге баруу фактысы менен кармалды деп ушул жерден иш козголгон. Бирок тилекке каршы тергөө алкагында же соттун алкагында жападан жалгыз болгон күбө иштин арасына кошулган эмес. Биз ал жаранды таптык. Бүгүн ошол жаран менен сүйлөшүп, силерге тартуулаганга аракет кылып көрөбүз. Албетте биз бирөөнү актап, жактап же болбосо бирөөнү камап жиберүү деген каалоо жок бизде. Биз болгону журналист катары окуяларды чагылтырып беребиз. Биздин алып бараткан иликтөө балким кайсы бир структурный же болбосо судьяларга, прокуратура кызматындагы адамдарга же болбосо аларды жогорудан туруп көзөмөлгө алган структурныйлерге бир жардам катары болобу деген гана үмүтүбүз. Биз бир нерсеге каршыбыз. Мен албетте каалайм, жаш балдарга ыдык көргөзүү деген мыйзамдары татаал болгону жакшы. Бул аябай жакшы нерсе. Бирок ошол жаш балдарга ыдык көргөзүп атат деген адамдар канчалык деңгээлде мыйзамдуу камалып атат? Канчалык деңгээлде негиздүү камалып атат деген суроолор бар да. Ал үчүн бизге эмне керек десе, бизге адилеттүү тергөө керек, адилеттүү сот керек деген бир түшүнүктөрүбүз бар. Биз амыса мындай окуяны чагылтырып берели. Албетте акыркы тиянак, акыркы жыйынтык элде калат. Биз элге тартуулай турган гана журналисттербиз. Билсең? Так. Так. Ассаламу алейкум байке. Дагы бир жолу атыңызды сурап алайын. Тынчтык. Тынчтык, Менин атым Али. Али. Журналист болом мен өзүм. Айтайын. Жанагы Марат байкенин маселеси боюнча келгенбиз да. Мараттын маселеси мындай, мен көргөнүмү айтайын. Сиз ошол жерде болгонсузбу? Ушул жерде дал. Ушул жерде болгом айтайын. Ошол окуя боюнча бизге кыскача айтып бересизби? Кыскача мен ал кыз кимин кызы экенин да билбейм. Маратка келдим, Марат менин машина менен келди эле. Машина менен келди. Ошонун машинасы кичине чикартап атат. Ушуну бир көрүп берип кой, мүмкүнчүлүк болсо дедим. Десем болуп турбайке көрөтөсү берди. Деп жанында бир бала турган экен. Ал басып кетти. Анан бир кичинекей кыз ойноп аткан, аны мен Мараттын кызы деп ойлогом. Болгон ошол. Сизден сурайын дегеним, ошол эшик жабылган моментте Марат байкенин Марат байке тарабынан кызга карата бир кандай бир жок, эчтеке көргөн жокмун. Мен Мараттын кызы деп ойлоп турмун аны. Жок, Марат байке ошо кызга карата кандай бир жок, эч мамиле кылган жок. Анда могу да жок. Могулар да жок, могу сандык. Ошондо сиз кайсыл жерде тургансыз? Иә. Сиз кайсыл жерде? Ушул жерде турганмын. Ушул жерде, Мына кыз кайсыл жерде турган? Кыз тиги бурчта ойноп аткан. Өтө эле ошол жака эле. Мына өтө. Сиз бул жакта болот, ошондо? Мен отурам деди. Мен столдо турбайбы? Анда столдо эле жок. Мына болгон ушул. Кыз мына жерде туруп атат. Ойноп атат, ойноп. Бул жакта ойноп атабы? Бир эле жерде эмес, ойноп атат ал. Марат байке каякта болот ал учурда? Марат тиги менин жанымда, тиги мына. Могула мына, мына жерде турабыз, Маратты көр. Мен Марат менен 20 мүнөттө сүйлөштүм деле. Чыгып кеттим кара. Марат менен кете берейин. Эгер убактың болсо, мүмкүнчүлүк таап, машинаны бир көрүп берип болду ушул. Анан макул деди, кеттим мен. Мен кайра эле кирген эшикиме чыгып кеттим болот, бүттү. Ошондо азыр мындай кылалы да, жанагы байке арка эшиктен чыкканда, азыр айтылып атат, балким айтышы мүмкүн да адамдар. Ошол байке мына жактан ошол эшиктен чыкканга чейин болгон болушу мүмкүн го андай окуя деген. Жок. Версия деле жок эмес да? Ошондо жок. Кыз ойноп аткан. Мараттын кызы деп ойлогом мен. Сураганда эмес мен Мараттан. Калды. Марат биякта эметти, мен узатты, чыкты, мен кеттим. Бүттү. Багесиз.
Men болгондо эмне кылам мен? Мен болгон көргөнүмү айтып берем, айтканымды айтып берем, болду. Бүттү ошол. Ошода. Жок, сизден тактайын дегеним байке. Сиз ушул жерде болгонсуз да. Мына мен Болгону бир эле нерсе болуп атат. Марат байке тарабынан ошол жаш кызга карата Жок, зомбулук, жоксо сөздө сүйлөгөн эмес. сөздө. Сөздө сүйлөгөн жок, айтыптырмынбы? Ал жерде айтылып атпайбы? Жанагы жерге жаткырып алыптыр кызым. Жок. Калп. Карандай калп. Мен жаткан кызды көргөн жокмун. Ойноп аткан нары бери. Кичинекей кыз экен. Кичинекей, өтө кичинекей эмес. Нөлөбөйдө же бир биринчи класс окуйт турган кыздай да. Мен байкаган, мен аны зачем мага кызыкчылыгы бар да. Мен кетип калдым. Мен даже сураган да жокмун. Сен ким? Бу каякта кыз деп сураган да жокмун мен. Анан дагы бир сөзгө маани берип калдым, ошол кыздын апасы берген интервьюда. Марат кызымды күчкө салып алып кирген, сүйрөп деп атат. Жок. Мен келгенде, ачык айтайын, мен келгенде кыз майда ойноп атты. Бала теди бурчтан бери ойноп, эми кыз да, бала да. Бул Мараттын кызы го деген мен кирдим. Марат менен бирден сураштык майда. Анда моулар жок болчу. Кана эмелер дөңгөлөктүн эскилери жийлип турган. Мен болгон Маратка айттым, Марат, сен колуң жакшы билче эле. Машинаны бир көрүп берип кой. Мүмкүнчүлүк болсо. Өзүң деле аласыңдар деп. Тамашалап анан байке 20 мүнөт 1 саатка чукул барып калам деди. Мен кетип калдым. Мен ашып кетсем эле 20 мүнөт ашып кетсе. Жарым саат эле деп коеюнчу мындай. Болду, кетип калдым. Ошол болгон ошол. Анан байке дагы бир нерсе сурасам болобу сизден? Сура берем, сура. Эми жаштын улусу да кайсы бир адамга карата күч колдонуу болсо, жок, мен сизден суроо берип атам. Эгерде күч колдонуу болсо бир жаш балага карата, жаш бала спокойно турушу мүмкүнбү? Жок, ал чапкылабайбы, сен да качат да. Ал качат. Болду. Ошондо сиз жашыңыз канчада? 67-демин азыр. 67-да. 57 эсептебейсиң, 57. Ошондо сиз кирген учурда бул жерде машина болгон, Машина жок болчу. Жок. Машина жок калып эле. Машина жок болчу. Машина жок. Ошого азыр сиз жападан жалгыз күбө катары каралып атасыз да. Бирок эмне болупту? сизди сотко чакырдыбы бирок? Жок. Айтат, ал күнү деген эме бар болчу дейт. Ал үйдө бир байке да бар болчу дейт. Ал киши деле ким экенин таалган жок. Кошунаңыздын үйүндө. Ошол бирөө менен ичип отурган окшойт. Анан ал киши деле бирок табылган жок ким экенин. Мага деле ошо табышмактуу болуп кала берди ал. Тергөөгө чакырдыбы? Тергөөгө да барган жокмун. Эмнеге чакырышпады? Чакырбаган кайдан билем? Мен аны чакырса бармакмын. Же айтканым эмнеге чакырбай койду дегеним, сиз барбай койдуңузбу деген. Жок, билбейм. Мени чакырган жок. Менин оğlu бала келет, бак, şu балага келет. Байке барып бер, болуптур дейм. Болуптур, барып берейин. Видеого чыгып болуптур. Алкагына келейин. Ал жерде конкретно заявлениялар болуп атат да. Бул кандай десе? Ошо оозума сурду деди. Колун салды, ошо колун сийген жериме колун салды. Шымын шыпырды деди өзүнүкүндө. Өзүнүн шымын шыпырып, ошол сийген жерин көргөздү деди. Сиз ошондой окуяларды көрдүңүзбү? Жок, эчтеке көргөн жокмун дагы. Кыз ойноп атканын эле көрдүм. Мен еще Марат бул кызы го деген эле ой менде. Ошол Марат деген жаран тарабынан кызга карата жакын жок. Жок. Марат экөөбүз мындай турдук сүйлөшүп. Мен мына мэрге бардым, кайра кеттим. Моулар жок эле, моулар. Мен чыгып кеттим. Андан кийин билбейм. Болду болгон. Мен 20 мүнөттөй ашып кетсе жаным тартап кой. Болгон. Бүттү мен. Мен эчтеке билбейм бу жерде. Кызга даже Мараттын сүйлөгөнүн уккан жокмун мен. Ишенсең. Жанагы бирөө үйрөттү деген түшүнүккө барып калбашыңар үчүн сөздү айландырып туруп дагы ошол суроого кайтып атам да. Милициялар тарабынан чакыруу болду? Жок. Мага моğol бала келет. Мага милиция эч ким келбейт. Жок, кудайчы, милиция соттон десе повестка берет да билесиң. Анан барасың да тура, кой.
Bilgenimi görgenimi aytıp koyayım bolgon. Şındıkta aytış керек. Anan apırtıp koşup anan gördüm anan deyin yok. Men Kudayga 67'ge çıktım. Peygamber 63 yaşında ölgön. Tınç gedeli de. Азыр мына үй бүлөгө тууганчылыгыңыз жок, Bularga yok. Куда сөк. Yok. Men mayala Kudagıyım. Жок, мен сизден шек санабайм ата. Болгону мындай көрүүчүлөргө ачык болсун деп атам да, жанагы Жок. өзүнүн тууганыбы, Жок. жердешиби деген түшүнүк болуп калбасын. Bu lejendir attım bilmem men tanıyım yok bu işin şeyini. Anan da bir şey daha hoşça yaşayan biraz tutmaydı. Vatayaksan Altayaksan bir ol kalandır mı bak. Ошондо сиз так даана айта аласыз, Даана айтам, чакырса. Кызга жолу башка болгон. Marat tural süylөгөн, Marat kızga süylөгөнүндө окуган жокмун. Kız özünчө ойноп аткан Marat менен сүйлөштү. Men 20 minut bir жарым saat турдум, кеттим карырсыз. Кандай кирдим, ошону чыгып кеттим. Men болгон жерге келдим мына. Да текада барган жокмун мен. Анда машинада эч ким жок болчу, моголар жок болчу. Дөңгөлөк килип турган жерде мен билем аны. Байке акырында эле баспайт экен негизичи. Экөөбүз варатага бассак болобу ушу сиз чыккан тараптан? Канча секунда убакыт алат? Мындай по факту эсептейли да. Вот ошондон. Кеттик. 1, кеттик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Üstüne gittim 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 minut 15, 16, 17 секунда. 17 секундага адам эмнеге жетиш керек энди мен билбейм. Ал иштин алкагында ар кандай көрсөтмөлөр берилип баштаган. Иштин башында. Жанагы кызды жыгытты, кызымды башка кылды. Эми айтсаң бир канча көрсөтмөлөр. Бирок көрсөтмөнү берген адамдар бир нерсе жөнүндө унуткан. Дал ушул болгон окуя ушул үйдөгү камера, байкоо камерасына түшүп калган. Мына мекендештер, азыр көргөнүңүздөрдөй эле бул жерде кыз гараждан чыккандан кийинки реакциясына маани беришиңизди суранам. Анткени менин оюмда бул менин субъектив калыс оюм. Ыдык көргөн же болбосо зомбулук көргөн жаш бала болобу, чоң киши болобу, албетте ал жерден чыккандан кийин же чуркайт, качат, же болбосо жанагы
жалпак тил менен айтканда ызышуу чыгарат ал жерде. Элди чакырат, жардам суранат адамдардан. Бирок биз чогулашып көрүп аткан кадрларда ал жерде кызды кенен эч кандай үркүбөй, эч кандай качууга иш-аракетке барбай жүргөнүн көрүп атабыз да. Бул нерсеге дагы айткым келгени тергөө комитеттери болобу, ошол тергөөнү жүргүзгөн адамдар болобу, же болбосо биринчи инстанцияда сотто өткөргөн судьялар эмне үчүн маани берген эмес деген суроо калат да менде. Мына мекендештер, азыр көргөнүңүздөрдөй эле кыз менен апасынын жолугушуусун көрүп атасыздар. Ал жерде дагы бир канча мүнөттөр өткөндөн кийин дагы кыз ал жерде эч кандай коркпой, үркпөй басып, апасы менен кенен сүйлөшүп, видеонун уландысы дагы бар. Апасы үйүнө карай жол салып атат, кыз болсо өз инисин алып келүүгө эки тарапка тарап кетишип атат да. Сиздер кандай ойлойсуздар? Ыдык көргөн, зомбулук көргөн кыз ушундай спокойно туруп бериши мүмкүнбү? Албетте мен бир жакты актап, экинчи жакты көктөгүм жок. Бирок мен өзүбүздүн мекендештерге, өзүбүздүн көрүүчүлөргө суроо калтырып атам. Ушундай кенен пейил менен жаш бала басып аракет кылышы мүмкүнбү? Кандай ойлойсуздар? Суранып. Эми кылабы анда сиз мен эртең бүгүн түндө барып калабыз да. Үйгөчү. Мен шаарда жашайм, бүгүн түндө келе албасам керек айылга. Ошо эртең айылга келсеңиз, анан эртең сүйлөшөбүз. Ошондой кылалы, что мага көп адамдар мындай көп нерселерди беришкен да, ошолорго мен мындай айкындык киргизип алышым керек эжеке. Бирок тилекке каршы эртеси күнү команда менен даярданып, интервью алууга аракет кылган учурубузда мага WhatsApp тармагы аркылуу кыздын апасы интервью берүүдөн баш тартты. Конкреттүү айта турган болсок, 19 числа күнү боло турган сот отурумуна адвокатым чакырып атат, ошол жака келип интервью алсаңыздар болот деп айтты деди. Бирок бизди каналда ар дайым көрөсүздөр, биз мыйзам менен тыгыз иштешип барабыз. Бул берене менен соттошуп аткан адамдар же болбосо бул берененин алкагында сот болуп жаткан учурда жабык түрдө болот. Биз бүгүнкү күндө мына акыркы маалыматтар боюнча ушундай бир сөз келди бизге. Бул еще сөз Маратка карата тергөөдө жана убактылуу кармоочу жайында күч колдонуулар болгон деп айтылган сөздөр болду. Албетте мен мамлекеттик тиешелүү адамдарга кайрылат элем. Ушул айтылып жаткан сөздөрдү бир мыйзамдуу жол менен, мыйзам түрүндө аныктама киргизип берсеңиздер аябай жакшы болмок. Анткени вот мыйзам көз караш менен карай турган болсок, кылган кылмышын же кылмышкер мойнуна алыш керек, же болбосо кылмышкердин кылган кылмышын фактылар негизинде мойнуна коюп бериш керек. Биз сиздер менен көрүп аткан фактылар бир аз шек жаратуучу фактылар болуп атат да. Ошого байланыштуу анда Кулкеевке карата күч колдонгон деген сөздөр негиздүү болуп калат. Бул дагы суроо бойдон калып атат. Чыгарылыштын аягында айтарым ушул. Бул чыгарылыштын экинчи чыгарылышы бар. Көрүүчүлөргө жалпысынан элге кайрылып айта турган сөзүм, мындай окуяларга биз кайдыгер болушубуз жакшы эмес. Анткени эч ким кепилдик бере албайт. Мындай окуялар эртең мен менен, сиз менен, дагы бир башка жаран менен болбойт деген бир кепилдик жок. Ошондуктан бул чыгарылышты көрдүңүздөр. Мен ар дайым чыгарылыштын аягында айтып келем. Биз журналист катары жагдайларды гана жарытып бере алабыз. Акыркы чечим, акыркы тыянак, калыс пикир ар дайым элде калат. Айжаркын эжекебизге аягында кайрылып кетем. Эгерде сиз интервью берүүнү дагы да болсо кааласаңыз, ой пикирди билдирүүнү дагы да болсо кааласаңыз, сизге аянча түзүп берүүгө макулбуз, ар дайым биз даярбыз. Анткени экинчи тарапты дагы угуп койгонубуз мыйзам жагынан дагы, журналисттик этика жагынан дагы, адамгерчилик жагынан дагы туура деп эсептейм. Бирок мен көрүүчүлөргө калыс болушун каалаган, бул чыгарылышты аябай калыс чыгаралы, эч кимге окуя алкагында эчтеке айтпай өздөрүнүн версияларын угалы дегенбиз. Бирок кийинки интервьюңуз эми бул чыгарылышты көргөндөн кийин болот. Кантсе да мен каршы эмесмин. Урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга рахмат. Буйруса биздин каалообуз ар дайым бирдей.
калыстык болсун, мыйзам иштесин. Иштегенде дагы жөнөкөй жараңда дагы, чоң атка минерге дагы бул мыйзамдар бирдей иштесин. Жалпыңыздарга рахмат.